Эмне үчүн ороза кармайм? Же эмне үчүн ороза кармайбыз? Кыяматта Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын Каусар көлмөсүнөн кана суу ичүү үчүн ороза кармайм. Абдуррахман ибн Самура мындай дейт. Биз мечитте отурат элек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мечитке кире калды үйүнөн. Анан пайгамбарыбыз мен аябай таң калыштуу нерсе көрдүм деди бизге. Мен үммөтүмдүн бир тобун көрдүм. Тилдери салаңдаган, ушунчалык кара терге малынган. Алар менин Каусар көлмөмө келгенде негедир алардын алдынан бир бөгөт коюлуп тосулуп калды. Таң калдым. Эмне үчүн булар мага келе албай калды? Эмне үчүн булар менин колумдан Каусар көлмөмдөн канып суу иче албай калды деп таң калып турдум. Бир учурда Аллахтын буйругу менен ыйык Рамазан айындагы туткан орозосу шафаат кылып, анан баягы тосмо ачылды да алар менин колумдан Каусар суусундугун ичишти дейт. Субханаллах. Мен пайгамбардын берекелүү колунан Каусар көлмөсүнөн канып ырахаттанып суу ичүү үчүн Аллахтын сулуулугуна арзып, пайгамбардын шафаатына татыш үчүн ороза